Салам достор. Топ 5, 6, 7, кээ бирде 10 болуп кетет. Дүйнөдө эң кызыктуу нерселерди айтып беребиз. Бүгүнкү топто топ 5 назик жаныбарларды көрсөтөбүз. Башкача айтканда, милый же ми-ми-ми, ня-ня-ня, нё-нё-нё. Еще раз так пошутишь, я тебе голову прострелю. 5 номерде деңизде жашаган эң акылдуу жада калса кээ бир адамдардан акылдуу дельфин жөнүндө болмокчу. Дельфиндер сууда жашаса дагы балыкка окшош болсо дагы ал балык сымал эмес жаныбарлар түрүнө кирет. Дельфиндердин акылдуу жандык экендиги баарына белгилүү. Мындан тышкары жаныбарлар дүйнөсүнүн эң акылдуу жаныбары катарына белгиленип келет. Ал эми 10-кылымдын ортосунан баштап дельфиндерди ушунчалык ынтызарлык менен изилдеп машыктыра башташкан. Бул жаныбарлардын мээси адамдардыкындай эле. Дельфиндин мээсинин өзгөчө салмагы 1 килограмм 700 грамм. Ал эми орто жаштагы адамдыкы у них нет мозга. 1 килограмм 400 грамм. Бул жаныбарлардын мээси уникалдуу. Анткени дельфиндер толугу менен укташпайт. Мындан тышкары дельфиндер социалдык статусун кармашышат. Алар негизинен үйүр менен бирге жашашат. Жана эң назиктиги дельфиндердин чыгарган үндөрү ушунчалык назик жада калса канчалаган элдер туурап жүрүшөт. Кирпичечендер 15 миллион жыл мурун пайда болгон. Алардын инеси аябай жай өсөт. 1 жылда жана жаңыланып турат. Кирпичечендерди баарыбыз билгендей эле мультфильмдерде, жомоктордо аябай назик жаныбар кылып көрсөтүп жүрөт. Өзүбүз деле көрсөк керек, ал көздөрү томолок, кичинекей жаныбар. Бирок алар андай эмес. Кирпичечен кутурган жаныбарлардын арасына да кирет. Жана кене биттердин көбү кирпичеченге жармашат. Алардын инеси кене бит бүргөнү тазалоо аябай тоскоол болгондуктан тамекилерди денесине жармаштырып алат экен деп коет экен дейт да. Да что ты, черт побери, такое несешь? Чын, Википедияда ушентип айтып жатат. Кирпичечендер достукту жактырган жаныбар. Жада калса ит, мышык, аю, паю, любой менен жашап келет. Бирок үйгө багып кереги жок. Анткени түндө өлө катуу талпылдап чуркашат. Пингвин канаттуу, бирок уча албайт. Ар бирибиз пингвинди көргөндө эзилип калабыз. Пингвиндин 20дан ашуун түрү бар. Алар уча алышпайт, бирок өлө сүзөт. Что? Пингвиндердин жашоосу матриархат. Энеси тамак тапканы жөнөйт, атасы баласын багат, базар жок. Алар мимишный болгону менен кичине жиндирээк экен. Түшүнүксүз бир нерсе же бирөөнү көрсө, кыйкырып, өкүрүп асыла беришет. Бирок пингвиндер бир жыгылса турушу кыйын болот. Ошон үчүн кулатпайлы аларды, дей беле. Енот 45-60 сантиметрге чейин узундугу, куйругу 20-25 сантиметр болот. Енот дагы эң назик жаныбарларга кирет. Аларды көрсөк кучактап мыжыгып салгың келет. Бирок булар деле орусча айтканда агрессивный болот, жиндирээк. Алардын зыяны деле жок, бирок таштандыларды чачып же тамактанып жатканда тоскоол кылсаңар өзүнө жооп бербейт. Бирок ал адамдардан коркпойт. Жада калса жанына отуруп тамак жейт, колунан тамак жейт. Иши кылып эмне берсең ошону жейт. Кээ бирлери аны үйүнө багып, үй жаныбары кылып алат. Жада калса крандагы сууну ачып, колу менен тамак издеп таап жегенди билет. Анан тамак жазап, үй шыпырып, идиш жууп, дей беле. Бамбук жеген панда. Кара ак түсү менен кичине енотко окшоп кетет. Панда Кытай тоолорунда жашайт. Алардын айтымы боюнча панда мышыгаю. Мышыгаю де. Панда уялчаак жана табышпактуу жаныбар. Бою 1,5 метр, салмагы 100 килограммдан өйдө. Бир күндө 12 саат убактысы тамак жегенге кетет экен. Өзүнүн салмагынан 12% тамак жейт.
Панда Кытайлардын улуттук жаныбары болуп эсептелет. 1962 жылдан бери пандага кол салуу токтотулган. Аларды өлтүрүү өлүм жазасына алып келет. Эгер эң назик жаныбар панданы көргүңөр келсе, анда Кытайга жөнөгүлө. Достор, ошон менен биздин видео бүттү. Эгер жакса лайк басып катталып коюңуздар. Кызыктын баары дагы алдыда.